жol сатып албай, эл ишенип берген президент сизсиз. Эл чын жүрөк менен ишенип, шайланып келгенсиз. Биз сизге терең ишенип ар дайым колдойбуз. Былтыр сизге каракчылык кылып, өзүн элита деп аташып, ар бир айдоочудан $50 алып келишкен. Үстөмдүк кылып зордоп келишкен. Биз сизге үнүбүз жеткен, бизди сиз кабыл алып, үнүбүз тугуп, маселени туура жагынан чечип бергенсиз. $50 бербей, элита жоголуп иштеп калганбыз. Бирок биз алардын үй бүлө, бала чакасын ойлоп, кемчиликтерин кечирип, арыз жүзүндө эч жака кайрылган эмеспиз. Ошону түшүнөт экен деп ойлосок, булар күчөп күндөн күнгө бизди коркутуп, үстөмдүк кылып келсе болбой эле булар кысым көрсөтүп келишет. Жана Кытай тараптан Маней деген адам аркылуу иш алып, ошонун себебинен бизге кысым көрсөтүшөт. Бизди чачыратып, контрабанда кылалы деген өзлөрүнүн машиналарын киргизип, контрабанда ташыйлы деген ойлору бар. Биздин башыбыздан кандай күндөр өткөнү жана кандай контрабанда жол кандай келе белгилүү бизге. Булар карапайым элди каракчылык кылып миллионер болгон экен. Айта берсек, жаңы үлгүдөгү машиналары, көптөгөн үй-жайлары бар. Биз карапайым эл, айдоочулар контрабанда мафиясы менен күрөшүп келе жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, айта берсек сөз көп. Сиз карапайым элдин угуп, маселесин чечип келесиз. Эми биздин да маселени туура адилеттүү чечип берүүңүздү өтүнөбүз. Анткени сиз адилеттүү болушуңуз керек. Азыр ИСТВ башка фирмаларды былжытып, биздин үстүбүздөн арыз жазды. Биз бүгүнкү күнгө чейин башка фирмалар менен жакшы иштешип келе жатабыз. Биз булардын былыктарын айтып, контролларын айтып берсек сөз көбөйүп кетет. Биз керек болсо арыз жүзүндө кайрылабыз. Азыр ушул ИСТВ фирмасынын подставной лицелорун коюп, өзлөрү артта турат. Мукамбетов, Эдил, Сагын, Улан, Жумабаев орозонун күнүндө 5 айдоочуну каматып, бизди жаман акыбалга калтырды. Урматтуу кыргыз элим, ушул ыйык ороз айында биз тынч эле туралы десек, биздин үстүбүздөн жалган жалаа жаап, көпөстөр контрабанда качанкыга чейин башкарат. Бүгүнкү күнгө ош эркештам $50 алып, дагы эле ушул күндө улантып иштеп келишет. Урматтуу кыргыз элим, айлардын султаны болгон ороз айында бизге жакшы дуа кылып, бул контрабанда көпөстөрдүн жайына койсок, бизди шыйрактан иччесинен карматканы жатышат. Bravo!